Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Жогорку кеңеш президенттин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамды 3-окууда жактырды. Ошого байланыштуу бүгүнкү талкууга Жогорку кеңештин депутаты Айтмамат Назаров жана Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекованы чакырганбыз. Кош келдиңиздер. Эми мына президент кол койгондон кийин мыйзам күчүнө кирет. Эмнелер өзгөрөт? Кыргызстандагы шайлоо системасында чоң өзгөрүү, чоң бир жаңылыктар болобу? Албетте, бул жерде бул мыйзам менен биринчи эң чоң өзгөрүү бул ошол президенттин шайлоо күнү өзгөрүп атат. Башкача айтканда, мурда ноябрдын 3-жумасы 3 дем алыш күнү деп айтылып жүргөн болсо, азыр октябрдын 3 дем алыш күнүнө которулуп атат. Бул эң негизги өзгөртүүлөрдүн бири деп айта алат элем. Андан сырткары бул мыйзамга мен 3 депутат биригип 3 сунуш киргиздик. Негизги 3 сунуш киргиздик. Алар жөнүндө токтолуп кетсем, ушу байкоочулар боюнча сунуш киргиздик. Ошо байкоочуларды биз коомдук байкоочу деген түшүнүк киргизип атабыз. Жалпы байкоочулардан бөлүп алып, өзүнчө коомдук байкоочу деп мындай бир категория киргизип атабыз. Ал коомдук байкоочуга биз ушул биздеги НПОлордун өкүлдөрүн ошолорго алып барып, ошол коомдук байкоочу болуп катталсын деп ошону сунуш кылдык. Андан сырткары биз эл аралык байкоочу деген түшүнүккө дагы мындай тактоо киргиздик. Мурда ошо эл аралык уюмдар жөнөткөн адам эл аралык байкоочу болуп байкоочулук кылчу. Азыр биз ага тактоо киргиздик. Кыргызстандын жараны болсо эл аралык байкоочу боло албайт деп. Ал чет элдин жараны гана болсо, ал эл аралык байкоочу статусуна ээ болуп байкоочулук кыла алат деген түшүнүк киргиздик. Үчүнчү бир өзгөртүүбүз мына ошол шайлоо учурундагы реклама, жарнак, көрүнөк жарнактарды илүү, жайгаштыруу процессине дагы биз өзгөртүү киргиздик. Мына сиздер байкасаңыздар, ошо шайлоо маалында тиги тоонун башына чыгып сүрөт тартып, талааларды мындай адырлардын беттерине жазууларды жазып, бир топ экологияга зыян келип атат да. Бир канчалаган мусорлар ушул жакка ташылып алып барып, жасалып, анан шайлоо бүткөндөн кийин чачылып, анын кебетеси кетип, баягы биздин мындай бир жакшы эмес жактан башка элдерге, туристтерге көрсөтүп атат. Ошон үчүн ошондой жарнак, көрүнөк жарнактарды биз тыюу салдык. Ошол жерлерди оюп, тоолордун беттерине жазууга, адырларга жазууга, бак дарактарды илүүгө, ошого окшогон көрүнөк жарнактарды ушундай жерлерге илүүгө биз тыюу салган өзгөртүүлөрдү киргиздик. Айрыкча сиздердин жанагы атуулдук уюмдардын байкоочу катары катышуусу жөнүндө сунушуңуздар, мисалы бирден ашык эмес, бир эле атуулдук уюмдун бир эле өкүлү ошол байкоочу катары катыша алат деген бул чектөөгө мына атуулдук уюмдардын өкүлдөрү нааразычылык акциясын өткөрүп, Жогорку кеңештин имаратынын алдында митинг да өткөрүштү, азырга чейин нааразылыгын билдирип атат. Мына ошолордун бири Айнура айым, сиздин уюмдагы ошол нааразычылык акциясынын уюштуруучуларынын бири, эмне үчүн каршы болуп атасыздар? Мен тактоо иретинде айтып коеюн, биз бир эмес, эки байкоочу деп киргизип атабыз. Эки байкоочудан ашпасын. Демек бир эмес, эки байкоочу. Мына Айтмамат Кошоевичтин саламатсызбы? Биринчиден, сизди ушундай белгилүү депутат болгонуңузга дагы шайлоо процессине киришкенге дагы ыраазымын. Анткени мурун сизди көргөн жокпуз. Биз шайлоо процессинде канча 9 жылдан бери иштеп келатабыз. Башынан айтып кетейин, ушул мыйзам боюнча. Бул негизи мыйзам кече эле демилге болуп чыккан жок. Бул мыйзам 16-жылы сентябрда кабыл алынган, биринчи окууда. Бул мыйзам негизи демилгечилер жумушчу топтун демилгеси болгон да. 10-жылдан баштап жумушчу топ түзүлүп, президенттин алкагында эсиңизде келип ушундай бүт реформа процессине катышып, мурунку 5-созовдун депутаттары, анан кийин 6-созовдун депутаттары кийин киришти. Парламентте отурбаган партиялар, аппарат президента, БШК бүт баары кошулуп, ушундай бир топ жасалган болчу. Ошол топто бүт маанилүү нерселерди көтөрүп, баягы депутаттардын демилгесин өткөзүп же өткөзбөй мындай талкуу жүргүзүп, ошондой мыйзам демилге 16-жылы сентябрда парламентке жөнөтүлгөн, Жогорку кеңешке. Ал келип калдыбы, кийин объединение болуп, баягы
олигархический деп коелу, ошол нормалар кирип калды. Мына Айтмамат мырза айтып атпайбы, биз мындай кылдык, тигиндей инициатива. Туура, булар кече жакында эле 16 эмеде, мына уксаңыз, просто эмесин айтып коеюн, 16 майда эле ошол демилгесин киргизген. 17 майда кабыл алган да экинчи окууда. А негизги бүт өзгөрүүчүлөр баягы залог боюнча, курам, фонд боюнча канча миң миллион деген акчаны жол ачып коюшту. Жол ачкандан кийин ким мисалы үчүн мындай тоскоолдукту жасайт? Бул көз карандысы байкоочулар. Туурабы? Эмеде участкада шайлоо күнү. Сиздердин азыркы ошол мыйзамдык өзгөртүүнүн кайсыл жери сиздерге жакпай атат? Мына Айтмамат мырзанын 3 депутаттын демилгеси кантип бир кайсы бир түштө чочуп киргизген демилгеси бизге жакпай турган эмес. Бул вообще мамлекеттик стратегияга жатпайт да. Ошону болсо биздин көз карандысы байкоочуларды биринчиден аккредитациядан өткөзгөнү ушундай мажбур болдук. Экинчиден баягы шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн процедурага, обжалованияга мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп калды азыркы демилге менен. Баягы жөн эле статист болуп беребиз да. Негизи ошол демилге эмнеден улам чыккан? Чын эле ошол атолдук уюмдарды, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөө аракети эмеспи? Эми Айнур айым, рахмат оюңузга, айтканыңызга. Мен айтат элем, биз түш көрүп атып жазган жокпуз бул мыйзамды. Биз түшүүдөн чочуган жокпуз. Биз ошону окуп, билип, көрүп туруп эле жаздык. Анан биз жумушчу топ деп айтып атасыз, ал жумушчу топко биз кирген эмеспиз. Ал ошо мыйзам жазганда сөзсүз түрдө жумушчу топко кирип, анан ошо жумушчу топ аркылуу жазылсын деген эч жерде андай көрсөтмө жок. Бирок фракциянын мүчөлөрү кирген да. Экинчи, мен депутаттык укугуман кулдундум. Мен депутаттык укугум ал сунуш бериш. Мен сунуш бердим, аны комитет жактырды, депутаттар, ошо 120 депутат колдоп, ошону кабыл алды. Кечирип коесуз, комитет жактырган жок. Ал өзүнүн макулдугун берди. Ошо комитет макулдугун берди. Бирок ошол эле убакта эл аралык конвенцияларды бузат деп өзүнүн немесин далилдеп кетти. Анын может сиз түш көргөндүрсүз, мен түш көргөн жокмун, мен жөн эле жаздым бул мыйзамды. Бул мыйзам байкоочу деген эмне? Ошондон кетеличи. Байкоочу деген бул биринчи кезекте ошол жерде ошо таза шайлоону камсыз кыла турган адам. Ошону байкап, ошонун мындай бир ачык айкындуулугун, ошонун бир так өтө тургандыгын байкай турган адам. Бирок байкоочуларды кимдер бекитет? Ошол жагына келели. Кимдер кое алат байкоочуну? Байкоочуну бүгүнкү күндө кандидаттар кое алат. Байкоочуну партиялар кое алат. Анан байкоочуну бизде ошо НПОлор да кое алат экен. НПОлордагы байкоочу боло алат деген мыйзамда ошондой бар экен. Байкоочу ошо байкагандан сырткары кандайдыр бир деңгээлде бирөөнүн бир тараптын кызыкчылыгын коргоп калышы да мүмкүн. Ошо таза шайлоодон сырткары дагы бир тараптын кызыкчылыгын коргош да мүмкүн. Көз карандысы байкоочулар болот. Жалпы эле байкоочуну айтып Кандай? Байкоочу деген, мурдагы байкоочу деген түшүнүктө, мисалы үчүн кандидаттын атынан барган байкоочу, ал только кандидаттын эле жактайт. туура. Партиядан барган байкоочу, ал партиянын талабын талашат. Ал эми ошолукта, ошол эле убакта НПОдон барган байкоочу кандай болот? Биз ошону тактоо киргиздик. Ошого булар коомдук байкоочу болсун, эки тарапка тең тартпасын дедик. Андан сырткары бул мыйзамга өзгөртүү киргизип атканда дагы бир нерсени мындай бир жетекчилик алдык да. Ал байкоочулар жөндөн жөн эле өздөрү барып алып байкай бербейт да. Алар акы алган, мындай өзүнүн эмгеги үчүн акча алган, каражат алган, төлөнгөн байкоочулар болот. Ал эми коомдук байкоочу дагы алар дагы акы алып иштейт, бекер иштебейт. Бекер иштебейт. Коомдук байкоочуларга биз ошо НПОлорду ошол жака алып барып атабыз. НПОну бүгүн кимдер каржылап атат? Чет элден, көбүнчө чет элден келген каражаттар каржылап атат. Биздин оюбуз ушундай болду. Ошол шайлоо процессине чет элдин каражаты мындай бир таасир этпесин. Чет элдин каражаты биздин элдин оюн билдиргенге мындай бир өзүнүн условиясын диктовать этпесин деген ойдо ошого бардык. Айтмамат мырза, кечирип коесуз. Эгерде соттошом десе, биз бул жерде ошо соттошууга укугун алып койдук болгону.
болгону жөн эле алдык. Жөн эле Андан сырткары биз 2ден ашпасын деген гана киргиздик. И ошо бир участкага векил берилсин деп атабыз. А булар башта каалаган участкасына барат, каалаган жерде жүрөт, каалаган сотко берет, кааласа кандидат тарап болуп алып соттошо берет, кааласа партия тарап болуп алып соттошо берет. Эгерде андай кылып соттошом десе, ошондо укук мындай бир каалоосу болсо да, эгерде биз грамотныйбыз, биз жазганды билебиз деп атпайбы? Эгерде анда башкалардын баардык, башка байкоочулардын баары неграмотный экен, анда башкаларды байкоочу кылып койбой эле коюш керек экен да. Эгерде булар грамотный болсо, анда кандидаттын атынан байкоочу болуп кирсин. Ошол укуктун баардыгы буларда болот. Партиянын атынан байкоочу болуп кирип алсын. Баардыгы болот. Биз болгону ошо чет элден келген каражат шайлоо процессине таасирин тийгизбесин. Бир кандидаттын оружиясы болуп бербесин деп биз ушуну өзгөртүүнү киргиздик. Бул демилгени айтып кетейин. Мына Айтмамат мырза. Чынында эле бир эрежеге кирип атат. Ошол эреже менен жашагыла деген мыйзам чыгып атат да жогорку кеңештен. Анан эмне үчүн мисалы сиздер ошол кайсы жерден укуктарыбыз чектелип калды деп ойлоп атасыздар? Айтмамат мырзанын чынында эле жанагы экиден кем эмес байкоочу деп жазылды. Бул жана талапкерлердин деле байкоочулары ошол талапкерлердин деле ошол. Айтмамат мырзанын мындай случайный процесске, шайлоо процесске келгени белгиленип калды да. Анткени мисалы үчүн мен айтып кетейин. Мен шайлоого катышып эле жүрөм. Сиз менен иштешпеген болсом эле сиз аны айда бербейсиз. Кеп анда эмес. Биз шайлоого катышып жүрөм. Мен бир нече жолу катышып жүрөм. Жок, мейли, катышсаңыз, мисалы үчүн катышсаңыз, анда сизге уят эле. Ошо жөнөкөй кандидаттын байкоочусу болуп Айтмамат мырза, сиз эгерде сиз билимдүү болом десеңиз, жок, кечирип коесуз. Сиз билимдүү негизи сиздердин жанагы нааразычылык акцияга, сиздердин жанагы суроолорго мен жооп берейин. Жооп берилип атпайбы? Туура. Сиздердин ошол жоопту мен айтайын. Эркиңиздер каерден чектелип калды деген суроо болуп атат. Сүйлөйсүңөрбү? Анда мен сүйлөбөй эле коеюн. Шайлоо процессине катышуу укугу берилип атат да. Бирок бир эреженин ичинде. Сиз вообще мына мисалы үчүн сиз мага жооп бергенге да мүмкүнчүлүк бербей атасыз. Анда эмне үчүн чакырдыңар бияка? Ошону тактап кетели. Айтмамат мырза, сиз сүйлөп атканда, мен ким билимсиз, ким билимдүү экенин мындай сиз өзүңүз билдирип коюп атпайсызбы? Өзүңүздүн демилгениңиз боюнча. Мына мисалы үчүн сиз билимдүү болсоңуз билимдүү да. Анда кемчилтпей сүйлөңүз. Сиз беттен ала турган депутат болуп калдыңыз, очередной депутат ушундай. Не так нельзя. Личный советке сүйлөйлү. Хорошо. Айтмамат мырза, мен эмне үчүн тактап кетип атам? Шайлоо процессинге сиз кошулбаганыңыз бейөкмөт НПО тарабынан наблюдательдери жок, туура, мен айтып кетейин. Сиз айтып атасыз. Бул Западтын акчасына сатылып калган НПОлор. Анда биздин мамлекет Западтын акчасы эмес. Жок, четтен келген. Анда биздин мисалы үчүн Кыргызстан 11 миллион мамлекет сураган акча. Бул эмне деген? Анда биз эмне мамлекет боюнча сатылып калды. 11 миллион акча. Ал мамлекетке келди. Туура. Бир кандидатка келген жок, же бир партияга келген жок. Биз мисалы сен ошону бир кандидатка же бир партияга оружие болуп бербесиң, ошол 11 миллион. Эмне үчүн оружие болуп берет экенбиз? Силер эртең соттошсоңор, ошонун бир тарабын жактап билбеген нерсениңизди айтып кетип атам. Менин суроомо жооп берсеңиз, сиздердин ошол укук азыркы мыйзамдык өзгөртүүлөр боюнча каеринен чектелди? Чектелди, анткени мына Айтмамат мырза билбей айтканы, жалоба канча жалоба арыздар түшөт. Ошол арыздардын ичинде 80% көз карандыс байкоочулардын арыздары. Булар болсо биз байкоону бүт процесске көзөмөл болуп жүргүзөбүз. Андан тышкары биз байкоочулар жалаң эле шайлоочулардын укугун эме кылабыз, коргойбуз. Бир дагы кандидаттын укугун коргобойбуз. Биз мисалы үчүн шайлоо участкасында жок болуп калсак, кандидаттардын талапкерлери менен баш болуп чаң тополоң чыгат ошол процесстерге. Анткени булар байкоочулары көп жерде мыйзамды билбейт. Любой эле шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнөн сурагыла. Көз карандыс байкоочулар ким? Кээерки жерде биз медиатор, мындай арбитр болуп беребиз да. Бул жакта эки талапкерлердин байкоочулары чаң тополоң чыгарып атканда сөзсүз баягы мыйзам түрүндө биз шайлоочунун укугун коргоп
Анан кийин процесске көзөмөл кылабыз. Буга дагы эч кандай кошулбайбыз. Андан кийин эгерде мыйзам бузулуп баратканда арыз жазабыз шайлоо комиссияга. Шайлоо комиссия ошол эле убакытта токтотуп калат бүт эмелерди, процедураларды, нарушенияны. Андан кийин биз эгерде шайлоо комиссиянын мүчөсү эме кылбаса, чара көрбөсө, анда территориалдык комиссияга өзүбүздүн эмебиз арызды беребиз. Ошол убакытта кечирип коесуз. Ошол процесске биздин укугубуз жок болуп калып атпайбы? Анда биз эки талапкерлер чаң тополоң салса, мисалы үчүн, бул талапкер мен укугум бузулуп атат, мен кандидатым боюнча. Бул ушинтсе, анда кийин жок, кой туруңуз. Мен просто мындай кыргызча жакшы формулировать этип коеюн. Ошондо биз деле мисалы үчүн статист болуп туруп берсек, конфликт болуп чыгып калса, мисалы үчүн, бул талапкер менен бул талапкер кийин сүйлөшүп коюп эле, анан кийин бюллетендерди бөлүп эле, так калып калган бюллетендерди. Анан кийин урнага таштаган убакыт өтүп кеткен абы. Азыркы убакытта мына талапкерлердин тарабынан эмелер өкүлдөрү не то что байкоочулар, өкүлдөрү бүт процессти башынан аягына чейин билбейт. Мына Айтмамат мырза, чынында эле ошол жанагы буга чейин атуулдук уюмдар ушул шайлоо процессинин кайсы бир деңгээлде мындай көз карандысыз өтүшүнө, калыс баа берилишине салымын кошуп келген атуулдук уюмдун бир кайсы бир катмары бар да. Бирок жанагы сиз айтып атпайсызбы, баягы чет өлкөлүк таасирди азайталы деген ой менен ошол жасалды деп. Кайсы чет өлкөлүк? Ошол мамлекет өзү чет өлкөлүк каражаттарды алып алып, ошонун баарын эме башка маселе. Ал башка маселе. Эмне үчүн ошол шайлоо процесси бул башка жөнүндө. Мен айтып кетейин. Ошон үчүн мен айтып атпаймын. Жок, сиз билбейсиз аны. Анткени мамлекет өзүнүн ошол каражат алганын алдынан канча бир критерий жазылган. Ошол критериянын ичинде бүт процесске бүт участниктер обжалованияга кошулушка мүмкүнчүлүгү бар деген ар бир индикатор 500 миң турат. Сиз азыр айтайын, мамлекет эгер чет өлкөдөн кандайдыр жардам ала турган болсо, ал кандайдыр шарттар менен алат да. Биз деле шарттар менен алабыз. Уюмдар ала турган болсо, ал да кандайдыр шарттар. Биз эмне мамлекеттин эмес жана кайсы жерде талапкерлер. Азыр мынакей чыны менен эле эмне үчүн аралаштырбайт? Айнур айым айткандай, чынында эле бул атуулдук уюмдардын чын эле мурдагыдай күчү жоголуп, мурдагыдай калыстыгы жоголуп кетип, ошону калап атышат да. Шайлоо процесси мындай ачык болбой калат, бир жактуу болуп калат деген бир коркунуч барбы? Эми атуулдук уюмдун бизде орду аябай эле бар. Атуулдук уюмдун деңгээли бар. Айнур айымдын айтып атканында бир чындык бар. Биз билимдүүбүз, биз баарын билебиз деп атпайбы? Булар билимдүү. Бирок ошол эле учурда башкаларды билимсиз деп айткан туура эмес. Алар дагы билимдүү өздөрүнүн деңгээлине жараша. Анан сиз мыйзамды жакшылап окуп алсаңыз болмок экен. Ал жерде арызданууга укугу жок деген жери жок. Ал жерде территориалдык комиссияга, УИКке, ТИКке, ЦИКке арызданган укуктары бар. Болгону гана соттошуу процесси башталганда сот процессине катышат. Туура, ошон үчүн айтып атам. Сот процессине катышканга 3 эмени өтүш керек. Айтмамат мырза, сиз аны билбейсизби? Беркилерге арыздана берет. Турат, окуңуз, жакшылап окуп алыңыз. Жакшылап окуп, анан кийин айтсаңыз жакшы болот. Сотко кайрылганын алдына бүт процесс шайлоо участкасынан өтүш керек. Ошолорго өтүш керек. Өтө бериңиз. Анан кийин кантип эле өтүп анан сотко бербей калабыз? Сотко барганга, соттошкондо ошол кызыктар тараптар соттошсун деп атабыз. Эмне үчүн биз демилгени биз бергенден кийин алар барып биздин демилгебиздин аркасына бул деген көз менен көрүп баягы 3-чү окууда чыгып, анан кийин мыйзам кабыл алынгандан кийин ушундай талаш талкуулар чыгып, анан бул мыйзам болбой калды деп мындай коомчулуктан айтылып кетпеш үчүн коомдук угуулар да болот да. Ошол учурларда ошол сиздердин жанагы сунуштар эмнеге айтылган эмес да? Мисалы ошол эле атуулдук ошон үчүн уюмдун өкүлдөрү, башка эксперттер менен ошол сунуштар эмнеге талкууланган эмес? Биз ошол экинчи окуу учурунда сунуш бердик. Ким? Эрнестина Кочкарова бергенде, ошол как раз талкуу болгондо, жок, мен айтып коеюн. Бул талкуу болуп атканда Эрнестина Кочкарова эксперт, мурунку депутат. Ошол демилген чыгарганда записке биздин эмебиз чыккан болчу. Кайсы основания менен ушундай демилгени бересиңер? Бир факты көргөзгүлөчү, ушундай случай болгонбу же болгон жокпу деп. Ошондо эч сөздү эме кыла алган жок. Далилдеп бере алган жок. Ошондо карабастан баары бир депутаттар кыстырма кылып, баягы 15 октябрга чейин шашылып аткан күнгө демилгеге ошону
да киргизип коюшту да. Эми бул депутаттын укугу, мыйзамчылык. Биз уже депутатты көрдүк. Анан эгерде андай сиз депутат болуп мыйзам жазгыңыз келсе, сиз депутат болсоңуз, анан жазасыз. Болобуз, Кудай буйруса. Кудай буйруса И болуңуз. мындай Болуңуз. позор Анан- депутаттардын мындай демилгени жазганга эч Сиз депутат болуп келсеңиз, анан көрөбүз. Конечно, уят эле. Ошондо жазыңыз. Кыргызстан уят болуп эле Анан болуп жүрөт ошол. Эч кандай процедура бузулган жок. Эмне үчүн? Экинчи окуу учурунда биз сунуш бердик. Ал комитеттин чечет аны. Кааласа коомдук талкууга алып чыгат, кааласа комитетте карап талкуулайт. Комитетте кароо учурунда мен бардым. Комитетте отурдум, мен маселе болсо, суроо болсо жооп берейин деп. Бир дагы суроо болгон жок. Анткени Сен бул жерин туура эмес киргизипсиң, же тиги жерин киргизипсиң деп. Ал жерде депутаттардан башка дагы чакырылган бир топ өкүлдөр бар болчу. Бир дагы маселе көтөрүлгөн жок, мен жооп берген жокмун, кеттим. Андан кийин экинчи окуудан өтүп, бүтүп кийин, процедуранын баары бүткөндөн кийин, жооп бериште каралып бүткөндөн кийин экинчи окууда, андан кийин маселе көтөрүп атышат. Биз могу макул эмес эле деп. Эгерде ал ошол экинчи окууга берилгенге чейин келсе, биз баардыгы менен талкуулап, эгерде биз билсек биз өзгөрткөнгө бир күндө кантип кайра талкуулайт сунушубузду өзгөртүп бергенге биз мындай бир проект карап көрөт элек да. Айтмат мырза, бир күндө кантип талкуулайт элеңиз? 16-майда киргизгенсиз, 17-майда кабыл алынып калган. Уят эле ушинтип айтсаңыз. Андан тышкары мына демилге болгондо бүт барып отурган болчу. Эмне үчүн бирөө да которгон жок? Эмне үчүн? Стенограмманы көтөрүп эле. Динара Ашурахуновна ошол жакта Эрнистин кечирип коесуз. Эрнистина Кочкаровага айткан. Бул демилгеңер вообще негизги концепцияга дагы жатпайт биринчиден. 5-чакырылыштын депутаты, мен 6-чакырылыштын депутатымын. Ал убакта болгон Жок, окуяларды бул мен эксперт болуп баягы сизге ошол демилгени бербедиби? Биз дагы билебиз аны. Бирок эми жалпы жонунан алганда ушул мыйзамдык өзгөртүүлөр, мисалы мынакей ушул бейөкмөттүү уюмдун байкоочулары тууралуу талаш талкуулар мындан кийин деле улана берет окшойт. Анан бирок жалпы жонунан алганда бул өзгөртүүлөр ушул Кыргызстандагы шайлоо системасына кандайдыр бир жаңылык алып келиши ыктымалбы? Мисалы жанагы 9% босого, ошондой эле жанагы президенттик шайлоого катышуунун күрөөнүн жогорулашы, ушул сыяктуу нерселер эмнеге ушул барьерлер, ушул чектөөлөр, жанагы күрөөлөрдүн көтөрүлүшү, булардын баардыгы эмне үчүн жасалып атат? Эми 9% боюнча мына 5-созывда 5 партия, 6-созывда 6 партия парламентте отурат да. 5-созывда, эми 6-созывда биз 2 жыл болуп атат, 2 жылдын ичинде 3 өкмөттү алмаштырдык. Ал эми 5-созывда болсо 6-7 өкмөттү алмаштырышты. То есть канчалык партиялар көп болсо, ошончолук мындай нестабильность болуп атат да. Кайра өкмөт алмашып, баягы өкмөттүн туруктуу иштешине мындай бир өзүнүн терс жагын тийгизип атат да. Ошон үчүн партияларды өтүү парогун ошо депутаттар сунуш кылышты 9%га көтөрөлү деп. Бул маселе да талаш тартыш менен өттү. Бирок кээ бир депутаттар сунуш киргизди. Муну 2020-жылдан баштап ушул норма иштеп баштасын деген сунуштарды киргизишти. Мына жалпы жонунан да Айтмамат мырза, мынакей Кыргызстан чынында эле бир таза шайлоого өтөлү деп жана биометрикалык белгилер менен ушунча аракет кылып, анан ушундай мыйзамдар аракеттер болду. Мындан кийин дагы ошол жаңы өзгөртүүлөрдөн кийин дагы ошол Кыргызстанда таза шайлоо процесси, ошол таза шайлоого карата өнүгүү процесси улана берет деген бир кепилдик барбы? Ишеним барбы? Эми биз бир топ эле шайлоолорду башыбыздан өткөргөнбүз. 90-жылдан бери бир топ шайлоо болду. Шайлоолор кандай болгонун мен өзүм ошол катышуучусу катары көрүп жүргөм, билчүбүз. Ошондо бир факт барбы? Кудай буйрса. Көз карандысыз, байкоочу силерге мешать эткендей. Азыр жооп бере аласың, жооп бере аласың. Эми 2010дон баштап шайлоо процессин шайлоону өткөрүү түп тамырынан бери өзгөрдү да. Бүгүнкү күндө ошол Айнура айым жакшы эле белгилеп кетти. Шайлоону ички процессин жөнгө салып койдук. Таза шайлоо өткөргөнгө шарт түзүп койдук. Башкача айтканда, урнадан кандай добуш берген болсо ошондой чыккат. Туура. Ошондон кийин бурмаланбайт. Ошого элдин баары көзү жетип ишенип калды. Ал эми ага чейинки болуп аткан иштерди бул бир топ мыйзам бузуулар, сатып алуулар, ар кандай мындай бир ыкмаларды колдонуулар болуп атат. Бирок мен ойлойм, бул убактылуу нерсе, бул мыйзам шуну менен эле өзгөртүлбөйт
мындан ары ушу ойдон иштеп калат дегендик эмес. Бул мыйзам дагы көп өзгөртүүлөргө жатат. Ошол эми биз ошол өзгөртүүлөрдү киргизгенде ошо сыртта болуп аткан мыйзам бузууларды кантип тартипке салабыз, кантип оңдойбуз, мына ошолордун үстүндө иштешибиз керек. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Талкуубуздун катышуучулары депутат Айтмамат Назаров жана Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова болду. Саламатта калыңыздар.